Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргызстандын футболчулары Кытайдын Тайбейин 5-1 эсебинде утту. Дүйнө чемпионатына тандоо турунун алкагында өткөн беттеште Кыргызстандын курамасы Кытайдын Тайбей командасын 5-1 эсебинде жеңди. Биринчи таймда атамекендик оюнчу Кожо Жоэл хет-трик жасады. Муну менен ал улуттук команданын тарыхында бир оюнда 3 гол киргизген 3-чү футболчу болуп калды. Буга чейин Эдгар Бернхард менен Виталий Люкс жасаган болчу. Экинчи таймдын 78-чи мүнөтүндө Христиан Браузман, 94-чү мүнөттө Кими Мерк атаандаштарын дарбазасына гол киргизген. Ал эми Тайбейдин оюнчулары пенальти аркылуу бир упай алууга жетишти. Белгилей кетсек, Кыргызстан өткөн жумада Тайбей менен конокто ойноп 2-0 эсеби менен уткан болчу. Так, Кандай, какие проблемы у вас есть? Говорите открыто, не стесняйтесь. Решим проблему, если есть. Думаю, чуть позже. Гонорар получили? Нет, Сегодня получили. Сейчас на ужин поедем. Все. Вот Хамчев Кадыршевич теперь будет следить за вами. Он будет полностью обеспечивать. Государство мы чем можем, поможем. Остальное он все сам находит. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. От государства вот Акылбек Усенбекович. 5 миллионов долларов выделил. Ребята, насколько вам хорошо известно, что по поручению нашего уважаемого президента я стал сейчас вашим руководителем футбольного союза нашей страны. Так, теперь отныне я буду это все контролировать, смотреть, президенту докладывать постоянно, потому что наш уважаемый президент сам является профессиональным футболистом, да, поэтому он все знает, как вы здесь, как играет, кто устал, у кого ноги не выдержали или слабые. Он все здесь смотрит, все видит. Каждого из вас по фамилии знает. Так, и постоянно меня вызывает и спрашивает. Мы сделаем это все в системном варианте. В этом году начали, вот, по поручению уважаемого нашего президента, 500 миллионов федеральному футбольному союзу, 500 миллионов сегодня сейчас уважаемый президент дал поручение этому стадиону. Это только начало. Мы будем поддерживать вас, чтобы вы нам всегда дарили радость, которую вы подарили сегодня нам всем. Баарыңарга ийгилик каалайбыз, бөдөрүстөн чыкканы, анан урматтуу президент айткан нерселердин баарын эске тутуп коюп, мындан ары жакшы ойногула. Биз болсо көбүрөөк экономикабызды көтөрүп, сиздерге көбүрөөк стадиондорду, көбүрөөк премиерлейлерди берип турайлы. Конечно. Давайте фото. Раз, два, три. Райымбек жана Тилек Матраимовдор Бакудан кармалып Бишкекке алып келинди. Бир туугандар Райымбек жана Тилек Матраимовдор Азербайжандын Баку шаарынан кармалып Бишкекке алып келинди. Бул туурасында УКМК билдирди. Бажы кызматтын төрагасы мурдагы орун басарына январда издөө жарыяланган. Буга чейин УКМК Райым Матраимовдун Кыргызстандын жетекчилигине кол салууга даярданып, Азербайжандан келген улуттар аралык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен байланышы бар экенин билдирген. Ал эми Тилек Матраимов көп жыл Кара Суу районунун акими болуп иштеген, ал кайсы иш боюнча кармалган азырынча белгисиз.
Акылбек Жапаров Токмок шаарындагы дөңгөлөктөрдү калыбына келтирүү жана кайра иштетүү заводунун иши менен таанышты. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Президентинин аппаратынын жетекчиси Акылбек Жапаров Чүй облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Токмок шаарындагы дөңгөлөктөрдү калыбына келтирүү жана кайра иштетүү заводунун иши менен таанышты. Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун президенти Алмазбек Бартабасов эки цехтен турган завод учурда тесттик режимде иштеп жатканын билдирип, биринчи цехте колдонууга жараксыз автоунаалардын дөңгөлөктөрүнүн түрдүү фракциядагы резина күкүмдөрү жана жогорку легирленген болот алынууда. Ал эми чоң жүк ташуучу техникалардын дөңгөлөктөрүн кайра калыбына келтирүүгө ылайыкталган экинчи цехибизде учурда жабдыктарды орнотуу иштери жүрүүдө. Заводдун иши менен таанышкан соң Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров заводду тез арада толук кандуу өндүрүштүк кубаттуулукта ишке берүүнү тездетүү тапшырмасын койду. Ошондой эле заводдон чыгарылган резина күкүмдөрүнөн Токмок жана Кара Балта шаарларына балдардын спорт аянтчаларын тез арада салуу керектигин кошумчалап, келечекте Кыргызстандын бардык аймагында 2600 мектептин баарына ушундай спорт аянтчаларын салабыз деди. Дагы 9 условно, 2 раза можно продлить. Бош жерде, ошол жерге планыбыз спортивный комплекс, детский, футбольный, именно ошо бул жерден чыккан продукция менен жасап көрсөтөлүп атабыз да. Анан биз детский площадканы момундай кылып жасайлыбыз. Концептуально вот детская площадка, где футбольные поля плюс резиновые покрытия все. Сот Мадумаровду күнөөлүү деп таап жаза чегерген жок, ал өкүм күчүнө киргиче абакта калды. 26 мартта Бишкектин 1-Май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровго чечим чыкты. Күнөөлүү деп таап мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерилген жок, чечим мыйзамдуу күчүнө киргичекте абакта калтырылды, деди Мадумаровдун адвокаттарынын бири Юлия Богданова. 10 марттагы соттук отурумда тараптардын жарыш сөзү башталган. Прокурор соттон Мадумаровду коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап, бирок кылмыш ишин мөөнөтү өтүп кеткендиктен ишти кыскартууну суранганын адвокаты Кубанычбек Туманов билдирген. Мамлекеттик айыптоочулар азырынча комментарий берген эмес. Мадумаровго 2 кылмыш иши козголуп, 1 өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси Кыргыз-Тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгон үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылууда. Президент Садыр Жапаров буга чейинки маектеринде ошол протоколдун айынан Баткендеги 4 көчө талашы жаралып жатканын билдирген. Мадумаров ал протоколдун юридикалык күчү жок экенин айтып келет. Экинчиси Чыңгыз Абдымомунов аттуу адам 2015-жылы Бүтүн Кыргызстан саясий партиясына $50,000 берген айтып, аны кайра кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган. Бул факт боюнча алдамчылык беренеси менен кине коюлган. Бул ишке байланыштуу Бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңеши мүчөсү Акыл Айтбаев да шек саналып жатат. Мадумаровду 2023-жылы 2-сентябрда кармаган. Ошондон бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында жатат. Ал өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, мунун баарын саясий куугунтук деп сыпаттаган. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200,000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман-эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса буюрса Малика кызыбыз да кетет. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап, ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Да ушу мектепке баргым келет. Мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып
балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астыда кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул капталы ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул да ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах Таалам сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге разы болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет. Крокустагы иш боюнча кармалган акыркы шектүүнү Кыргызстанда туулган айтылууда. Крокустагы теракт боюнча кармалган 8-чи шектүү Касимов Алишер Хатамович Кыргызстанда туулган киши болуп чыкканы Басман сотунда айтылганын РИА Новости жазды. Сотто ал Батирин террорчулукка шектелип кармалгандарга эч нерседен шек санабай бергенин айткан. Касимов сотто террорчулардын планын билбегендигин жана Батирин аларга интернеттеги Авито аркылуу бергенин айтты деп жазды РИА Новости телеграм-каналы. Аны сотко баш коргоо чарасын тандоо үчүн алып келишкен. Крокус Сити холдогу теракт Москва облусуна караган Красногорск шаарындагы Муслим Магомаев аттындагы Крокус Сити холл концерттик залына кол салуу 2024-жылдын 22 мартында кечке маал болгон. Имаратка кирип келген куралчан 4 адам ошол жерде келди ата баштаган. Андан сырткары бир нече жерге от коюшкан. Россиянын тергөө комитетинин соңку маалыматтарына таянсак 137 адам көз жумган, анын ичинен 3 балдар. Бул каргашалуу окуя боюнча кылмыш иши козголгон. Терактын жасагандарды 23 мартта эртең менен автоунаа менен Украинанын чек арасына бара жатканда Брянск облусунан кармашкан. Алар Тажикстандын жарандары Далержон Мирзоев, Саид Дакрами Раджабализода, Шамсидин Фарудини жана Мухаммедо Собир Файзов аттуу адамдар экени айтылган. Дүйшөмбү 25 мартта ишке катышы бар деген шек менен дагы 3 киши Исроил Исломов, анын уулдары Аминчон жана Диловар кармалган. Теракт жасалган күнүн эртеси Россия президенти Владимир Путин 11 адамдын кармалганы боюнча маалымдашкан. Ак жол постун текшерип барган Акылбек Жапаров 2 кызматкерди иштен алды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кыргыз-казак чек арасындагы ак жол көзөмөл өткөрүү пунктун күтүүсүз текшерип барып, айланасындагы алынбай турган күркөлөр үчүн 2 кызматкерди иштен алды. Ал көзөмөл өткөрүү пунктуна жакын жайгашкан жерлерди көрүп жатып, иштебей турган күркөлөрдөн улам кызматкерлерди тилдеген. Бул камоктордун баарына ким уруксат берип жатат? Бирөө уруксат берген үчүн турат да, экөөнү тең жол чарба департаментинин кызматкерлери иштен алгыла да, башкаларды алып келип тазалагыла бул жерде. Сөзсүз эле мага президентке жеткенде баштайсыңарбы? Кайсы бетиңер менен кишилерди тосуп жатасыңар ушул жерден деген Жапаров. Өкмөт башчы көзөмөл өткөрүү пунктунун айланасын көрктөндүрүп, тазалыгын сактап, жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу жагынан тартипти калыбына келтирүүнү тапшырган. Өзү тарапты мындай нормально по-человечески жазап койбойсуң. Бул жердин баарын морекинде иштабай анда сен жанагы немелер менен жазап салды. Тендерлериңи оякта турган жаман контейнер, сантейнер иштебеген бүт баарын алгылады. Полностью. Бул эски бактардын баарын алып, жаңы бактардын баарын. Тияка бир решение чыгарасыз, эмне кыласыз, баарын заборлорун дресс-код кылып эле чыгарылат. Тияктагы, бияк жагына ошондой кечки освещениянын баарын до кода ишке кетти. Ана колго жазайын себеби. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана кан айлануу системасын жакшыртуу. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер.
Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Камчыгөлбаевдин айдоочусу болгон Данила кармалды. Камчыгөлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү Данила кармалды бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Данила Кайман аты менен белгилүү болгон жаранда белгисиз маркадагы ок атуучу курал сакталып жүргөндүгү тууралуу маалымат түшкөн. Аталган фактынын негизинде Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 267-беренесине куралды ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүүгө ылайык кылмыш иши козголгон. 1976-жылы туулган Данила аттуу Каймана аты менен шектүү кармалган. Райондук башкармалыктын тергөө кызматына жеткирип убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Милиция кызматкерлери тарабынан шектүүнүн мурда адам уурдоо, каракчылык беренелерине ылайык бир нече жолу соттолгондугу аныкталган. Бир кезде Камчыгөлбаевдин айдоочусу жан сакчысы ишенимдүү санаалаштардын бири болгон. Уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш жүрүп жатканына карабастан ал кылмыштуу уруулардын идеологиясын колдоону улантып, абактагы адамдарга каржылык колдоо көрсөтүүнү жана азык-түлүктөрдү жигердүү көрсөтүп келген. Жүргүзүлгөн кылмыш ишинин алкагында кылмышка шектүүнү тинтүү учурунда 9 мм калибриндеги Макаров үлгүсүндөгү ок атуучу курал табылып, мамлекеттик номерлары өчүрүлгөн бир магазини 8 гильзасы алынган. Кыргыз темир жолунун мурунку башчысы Василий Дашков сотко коляскада келди. 26 мартта Бишкектин 1-май райондук сотунда Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан 1,5 миллиард сом чыгарып кетүү боюнча иш боюнча соттук отурум өттү. Сот жабыркаган тарапты сурак алат. Айыпталуучу Кыргыз темир жолундагы мурдагы директору Василий Дашков соттук отурумга коляска менен келген. Ал 2022-жылдын январында ден соолугуна байланыштуу УКМКнын СИЗОсунан бошотулган. Гөлбаевдин өкүлатасы делген Азимройдун жубайына издөө жарыяланды. Криминалдык чөйрөдө Камчыгөлбаевдин өкүлатасы катары белгилүү Азимройдун НЗХ аттуу жубайына издөө жарыяланды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда атайын кызмат тарабынан Гөлбаев менен Азимрой тарабынан кылмыштуу кирешелерди адалдоо фактысы аныкталган. Тактап айтканда Камчыгөлбаев менен Азимрой ЭЛА жана Р жичкаларын негиздеп Бишкектен жер тилке каттатып ага кеңселери жана кампалары бар коммерциялык имарат курушкан. Алар бул имаратка экен жашуу максатында компаниянын акцияларын жакын туугандарынын атына, анын ичинде Азимройдун жубайына каттатышкан деп жазылат кабарда. Мындан тышкары алар ишин мыйзамдаштыруу үчүн Азимройдун аффилирленген адамын чет элдик инвестор Литванын жаранымын деген жүйө менен негиздөөчүлөрдүн бири кылып койгон. Кылмыштуу кирешелерди адалдоо фактысы боюнча Азимройдун жубайына сыртынан айып тагылып издөөгө алынды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат деп айтылат кабарда. Эске салсак, УКМК буга чейин Азимройго да сыртынан айып тагып издөө жарыялаган. 12 жылдык билим берүүгө өтүүдө жаңы мугалимдер алынабы? 12 жылдык билим берүүгө өтүүдө жаңы мугалимдер кабыл алынбай турганын билим берүү жана илим министри Доктор Күлгендирбаева билдирди. Анын айтымында учурда өлкөдө 650 орус тилдүү предметтик мугалимдер жетишпейт. Айлык жогорулаганга чейин 3-4 миң мугалим жетишсиз болсо азыр андай эмес. Эсиңиздерде болсо айлык 80-100% көтөрүлгөн. Жаңы системага өткөндө мугалимдерди ишке албайбыз, анткени 0-классты даярдаган кадрлар бар. Ошол эле учурда стандарттар өзгөрөт. Тагыраагы окуу китептерин сатып алууга жана адистештирилген класстарды акырындык менен камсыздоого көбүрөөк акча бөлүнөт деди Кендирбаева. Эске салсак, министрлер кабинети жалпы орто билим берүүнүн структурасын модернизациялоо жөнүндө токтомуну бекитип, анда мектепте окутуунун 12 жылдык моделине өтүү каралган. Белгиленгендей 5 жана 6 жаштагы балдардын 100% милдеттүү түрдө мектептен билим алат. Учурда мектепке чейинки даярдоо программасында иштеп жаткан мугалимдер квалификацияны жогорулатуу курстарын аяктагандан кийин 1-класстарга сабак берүүнү улантышат. Бүгүнкү күндө жалпы билим берүү уюмдарында 4048ден ашык мектепке чейинки билим берүү класстары уюштурулуп, алар балдардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайык келген эмеректер жана окуу куралдары менен жабдылган.